Барыңыздарга кутман күн, урматтуу мекендештер, замандаштар, агалар, эжелер. Биз азыр Дордой эки конушуна келдик. Бул жакта аябай кыйналып жашаган үй бүлө бар экен. Болгондо дагы төшөктө жатып калган. Авариядан кийин акыр жүлүнүнөн операция болуп, буту колу иштебей төшөктө жатып калган. Андан кийин мынакей жашаган жерлери болсо мындай. Бул жерде 2,5 миң сомго снимать этип жашашат экен. Мен бұл үй бүлөгө бизге бир жумадан бери кайрылат, замандаштар. Анан кандай болгондо да мына бүгүн эртең кайрымдуулук күнү экен, ушул эжекебизден карап алып деп келсек, чынын муктаж экен, урматтуу замандаштар. Бул үй бүлөнүн жолдошу январь айында цирроз печень болуп өткөн экен. Ошол похоронго кетип жатып, бул эжекебиз аварияга туш болуп, жүлүнүнөн неме болуп, кичине кыйналып калышпа. Биз деп чаласың, өмүр ойго саласың, өмүр колуңда сенин, кимди кай жерден качан аласың, өмүр биз деп чаласың, өмүр ойго саласың, өмүр колуңда сенин, кимди кай жерден качан аласың. Таталбай өмүр дамын кетирип, жүргөндөрдүн бул күндөрү эскирип, ойлоп алып мен да бир күн кетерим, жаш жүрөгүм жашагымды келтирем. Өмүр биз деп жанасың, өмүр ойго саласың, өмүр колуңда сенин, кимди кай жерден качан аласың, өмүр биз деп жанасың, өмүр ойго саласың. Ушул үйдү 2,5 миң сомго квартирага алып жашашат экенбиз. Бул чоң кыз экен, кичинекей кыз дагы ревматизм, артрит деп операцияга муктаж экен, ага да $2,000 деп аны да операция кылдырып алыптыр. Бир уулу бир белгилүү себептер менен абакта экен. Кызы турмуштан баласын көрүп тастап, ушул кызына карайт экен. Анан эми абал өтө оор экен. Азырда температура болуптур, жакын эле больницадан чыккан экен. Кайра чалсак карабайбыз деп коюшту дейт. Анан 103-кө чалдым десем, ушунчалык өзүбүздүн укугубузду билбейбиз, урматтуу замандаштар. 103-кө да чалбаптыр, азыр эжекебиз температура болду. Биз мына ушул кайрымдуу инсандардын бут кийимдерин ушу эки кызына белек кылып берели деп жатабыз. Тротуарды алып келдик. Айгерим аттуу кыз мынакей дайыма жардам берип турам дейт. Жердешим, мен бул эжени мурунтан бери тааныганым үчүн шунчалык жакшы эже дейт. Мен азыр бул эже мынтип ооругандан кийин түнү менен уктай албай, күнүгө оюмдун бардыгы ушунда деп Айгерим айымга дагы чоң рахмат айталы. Мына кайдыгер карабастан, мындан сырткары дагы 5 үй бүлөгө ушундай продуктыларды даярдады. Анын биринчисин биз бул жакка алып келдик. Анан бул жакта аппаратты да көрсөтүп коелу. Эмне деген аппарат деген болсоңуздар, массажный ушундай бир матрас сыяктуу экен. Баягы ордунда жата бергендигине байланыштуу, колу буту кыймылдабай жаткандыгына байланыштуу бир аз болсо дагы баягындай массаж кылып берип турат экен. Эжекемдин өзүнүн дагы түшүнүп тутобойсуң да. Кандай болду? Азыр 38. Температурасы азыр 38 болду. Эже эми буйруса жалпы кайрымдуу кыргыз элинен жардам күтөлү. Силерге жардам берем дегендер буйруса чыгат, чыкпай койбойт. Эртең бүрсү күнү жараткан өзү шыпа берип, жакшы болуп кетип, бутуңузга туруп кетип, чуркап кетип, бул күндөр жөн эле артта калып кетсин дейт эже. Буйруса мына биз бул видеону да ушундай жалпы кайрымдуу берешен, жүрөктөрү океандай кенен инсандарды издеп бул видеону тартып атабыз. Ошол апам жана мен фондо ар дайым сиздер менен азыр кызына бир-эки ооз суроо бергим келип турат. Себеби бул кызым дагы баардык нерсесин ичине сала берип, сүйлөгүсү да келбей,
мен сүйлөгүм да келбейт. Ушундай ичине сактап туруп бир гана ушул кызы жардам берет экен. Ошон үчүн ушу кызына да бир ооз сөз берсек, мамаң жөнүндө, мамаң үчүн эмнелерге даярсың кызым, ошол жөнүндө айтып койчу. Ушул мамаң, апам үчүн мен буга даярмын деп. Эгер болсо мен бутуум. Апамдан Бар жакшы болот. Мен ойлойм, мээримдүү инсандар көппүз. Келиңиздер, ушул апабыздан, ушул үй бүлөгө, ушул кызыбызга жардам берели. Бул да кичинекей баласы бар экен, бул да эми жүрөгүмдө чыгарып берейинге даярмын апам үчүн дейт. Келиңиздер, ушул видеону көргөн ар бир инсан эл сомдоруну жазып коебуз. Биздин кааласаңыздар, биздин картага да салсаңыздар болот. Кыскасы баардыгы ушул эжекебиздин урматына болсун. Жардам берем деген инсандар көп, мен ишенем. Үйдө бар кызым, баары жакшы болот. Баарыңыздардан жардам сурайм.